Жаңырған күнгө карата алынган акыркы кабарлар менен тааныштырып, түз эфирде мен Айганыш Туратбек кызы, кутман күнүңүз менен. Кечээ Чүй облусунун Жайыл районунда Бишкек-Ош унаа жолунун 152-чакырымында Honda Step вагон жана Nissan үлгүсүндөгү унаалардын катышуусунда жол кырсыгы катталган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, кырсыктын кесепетинен 51 жаштагы эркек киши каза болуп, 2 эркек киши ар кандай жаракат алышкан. Жерине 5 куткаруучу тартылып, каза болгон жарандын сөөгүн унаадан чыгарып, тез жардам кызматкерлерине өткөрүп берген. Депутаттар өлкөдөгү эпидемиологиялык абалды талкуулашты. Кечээ жогорку кеңештин жыйынында министрлер кабинетинин коронавирус инфекциясынын жайылуусун болтурбоо боюнча көрүлүп жаткан чаралар жөнүндөгү маалыматы каралды. Парламенттин жыйынына төраганын орун басары Эдил Байсалов жана саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев катышты. Талкуунун жүрүшүндө депутаттар омикрон штаммынын жайылышынан улам өлкөдө түзүлгөн оор эпидемиологиялык абалды белгилеп, калкты сапаттуу жана жеткиликтүү дары-дармектер менен камсыздоонун маанилүүлүгүн белгилешти. Алсак депутат Жалолиддин Нурбаев жарандар дарыларды арзандатылган баада сатып ала турган мамлекеттик дарыканаларды ачууну сунуштады. Ага Алымкадыр Бейшеналиев мамлекеттик социалдык аптекалар Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында ачылып иштеп жаткандыгын айтты. Азыркы учурда Бишкек шаарында социалдык дарыкана ачуу маселеси чечилип жатат. Бул дарыканаларда дары-дармектердин баасы жеке дарыканаларга караганда 40-45% арзан, деди ал. Андан тышкары депутат Исхак Масалиевдин коронавирус инфекциясы менен күрөшүүгө каражат бөлүү боюнча суроосуна жооп берип жатып, саламаттык сактоо министри быйыл 705 миллион сом, анын ичинен калкты эмдөөгө 525 миллион сом, кызыл зонанын ишин колдоого 170 миллион сом, кризистен чыгууга 2 миллиард сом каралганын билдирди. Парламентарийлер ошондой эле үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорун реформалоо, фельдшердик-акушердик пункттардын ишин активдештирүү, кадрдык потенциалды чыңдоо, саламаттык сактоо тармагын санариптештирүү процессин тездетүү маселелерин белгилешти. Кыргызстанда 20 январга карата коронавирус 870 адамдан аныкталды. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штаб билдирет. Маалыматка ылайык, анын ичинде Бишкек шаарында 600, Ош шаарында 10, Чүй облусунда 161, Ош облусунда 16, Талас облусунда 18, Нарын облусунда 2, Ысык-Көл облусунда 13, Жалал Абад облусунда 23 жана Баткен облусунда 27 адамдан илдет табылган. Акыркы суткада 266 адам илдеттен сакайып чыкты, 4 бейтап каза болду. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 1040 бейтап, амбулатордук түрдө 5961 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 193 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 181 692 киши айыгып чыкса, 2842 бейтап каза болду. Минский автомобильный завод ачык акционердик коомунун өкүлдөрү өздөрү чыгарган автобустарды тартуулашты. Бул тууралуу Бишкектин Свердлов райондук администрациясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, МАЗ маркасындагы жүргүнчүлөрдү ташыган автобустар Борбор калаада 3 ай аралыгында текшерүүдөн өтөт. Аталган автобустарда майыптыгы бар жарандарга ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Казакстанда жоголгон кыргызстандык Чолпонбек Сыдыковдун 2 буту жана 3 кабыргасы сынган абалда табылды. Бул тууралуу Кыргызстандын Казакстандагы элчиси Дастан Дүйшөкеев билдирди. Дүйшөкеев Сыдыковдун жакындары менен байланышканын жана ал эртең Бишкекке жөнөтүлөрүн белгиледи. Ал учурда досунун үйүндө ал өзүнөн арыз жана ур токмокко кабылганын жана сөөктөрүнөн сынганын дароо каттоого алууну суранды. Видеода ал полиция кызматкерлери документтерди текшерип жатканда адамдарды сабаганын айтат, дейт дипломат. Сыдыковдун жакындары эмерек орнотуучу болуп, Алматыга барып келип иштеп жүргөн Чолпонбекти Казак күч кызматкерлери Алматыдагы башаламандыкка шектүү катары кармап, Кошмамбет айылынын көздөй алып кетишкенин жазышкан. Маалымат боюнча, Казакстандагы соңку окуяларга байланыштуу жалпысынан 10 кыргызстандык кармалган, алардын баары чыкты. Каза болгондор 2.
Жааматтык коопсуздук келишим уюмунун тынчтык орнотуу күчтөрү Казакстандан толук чыгып кетти. Бул тууралуу 19 январда Казакстан Коргоо министрлигинин эл аралык кызматташтык департаментинин башчысы Олжас Хусайынов билдирген. Бүгүнкү күндө Казакстандын аймагында чет өлкөлөрдүн аскерлери жок, деди Хусайынов. Казакстанда суюлтулган газдын кескин кымбатташына байланыштуу тынчтык митингдери 2 январда башталып, кийин өлкөнүн башка аймактарына жайылган. Кийин ал башаламандык жана талап тоноолор менен коштолгон. Эң негизги тополоң Алматы шаарында болгон. Буга байланыштуу 6 январга караган түнү Казак президенти Касым-Жомарт Токаев террордук коркунучту жөнгө салуу деген жүйө менен ЖККдан жардам сураган. 6 январда Орусиянын аскерлеринин алгачкы бөлүгү Казакстанга келип түшсө, 7 январда уюмга кирген Армения, Беларусь, Тажикстан жана Кыргызстандын тынчтык орнотуу күчтөрү барган. Токаев 11 январда мажлисте сүйлөп жатып, уюмдун аскерлеринин негизги миссиясы аяктаганын, өлкөдөгү абал турукташып калганын айткан. Аскерлер 13 январдан баштап чыгарыла баштаган жана жараян 10 күнгө чейин созулары кабарланган. Акыркы расмий маалыматтар боюнча тополоңдо каза болгондордун саны 227 кишиге жетти. 10 миңдей адам кармалып, 700дөй кылмыш иши козголгону кабарланды. Саат 11:00 карата алынган кабарлар топтому мына ушулар болду. Кийинки берүүдөн амандашканча саламатта калыңыздар.